Салам достор, welcome to my YouTube channel. Менин YouTube баракчама кош келиңиздер. Бүгүн бир сонун кызыктуу влог болот. Анткени ушинтип отуруп Америкадамын. Азыр Сан-Франциско, Сан-Матеодамын. Ушундай Draper University. Бул жерге стартап кылган келгенбиз. Ошол видеодо акыркы 2 жумада Америкадан эмне алдым, эмнени көзүмдү ачты деген бир мындай жатканда кызыктуу бир өзүмдүн оюмду айтып бергим келип жатат. Эмнеден баштагым келип атат? Азыр эле өткөнкү видео аябай эмоционалдуу болуп, мен Сан-Францискода сейилдеп жүргөндө тарткам. Анткени мен ушундай бир жүрөгүм бирдемке сезген да, мындай биринчи жолу шаарды көрүп, шаарды басып, сейилдеп көргөндөн кийин Америка бул сонун жер экен деген сыяктуу бир эмоционалдуу өзүмдүн эстеп болгон өткөн нерселерим барын эстеп, ыраазычылык айтып жаткан видеом 1,5 миң просмотр алыптыр YouTube'дан. Бул мен биринчи жолу 1000ден көп болгон просмотр алган видеом. Ошонун мусунда мындай сценарий жок болгону мындай сиздерге айтып жатат. Биринчиден эмнеге келдик деген суроо болушу мүмкүн көп адамдарда. Биз стартап кылган үчүн келдик. Биз Гонконгдо өзүбүздүн командабыз бар, тобубуз бар, бир стартап кылып, ал жакта өзүбүздүн идеябызды айтып, аякта питчинг кылып, ал жактагы местный мындайча айтканда парк высоких технологий, Cyberport деген организация менен сүйлөшүп, ал жака бир программасын өтүп өткөнбүз. Ошол программанын алкагында бизди Америкага, Draper University'ге, Сан-Франциского 10 күндүк буткампка мындайча айтканда жолдомо беришкен. Алар бүт транспортун, жаткан жерин, тамагын баарын төлөп берет болчу. 1-августта келгенбиз, 10-августта кетет болчубуз. Баардыгы кетип калган, бирок мен калып калдым. Мен Америкада калып калдым. Белгисиз бир убакытка, бир 2 жуманын, 1 жуманын ичинде кайра кетем Гонконгго. Ошон үчүн стартап кылабыз деп келгенбиз. Стартап келгенге чейин менде кандай ойлор бар болчу? Бул мындай айтканда розовый очки. Мындай розовый очкини таап алып, элестеткеним кандай болчу? Ойлогом, стартап бул демге создавать этип, бир проблеманы чечип эле, ошентип бир сатып, мындайча айтканда бир корпорация түзөбүз деген бир калып калганда, анан ойлогом мен 1 жылдын ичинде, жарым жылдын ичинде биз билген нерселер менен стартап кылып, чындыгында эле мындай successful кылып, чындыгында эле ийгиликтүү кылып, биз адамдарга бере алабыз деген бир ой бар болчу негедир. Бирок тилекке каршы, тилекке каршы же наоборот, тилекке жараша болуп калабы. Ал розовый очки бияка келгенде сынды. Бияка келгенден кийин мен эмне түшүндүм? Стартап бул 1 жылдык, жарым жылдык бир мындайча проект эмес экен, долбоор эмес экен. Бул деген сени менен 3-4 жыл, 5 жылга мындай аябай көп кете турчу мындайча айтканда бир долбоор экен. Биз Гонконгдо кылып аткан стартаптар, кылып аткан командалар бияктын стартап командалары менен салыштырганда детский садик менен университеттеги адамдардай болуп калат экен да. Биз өздүн оюбузду айтып, ура, ха-ха-хи кыла алабыз, вау деп заряд болуп энтузиазм менен келсек, бул жердеги стартап кылган адамдар 10 миң уже юзерлери бар болуп деле, кардарлары бар болуп туруп эле, жок, бул болбой атат деген бир эмеде жашайт экен да адамдар. Анан бул жерде, мисалы үчүн Америкада эң биринчи 100 миң, эң биринчи 20 миң, 50 миң доллар алуу бул мындайча айтканда окей экен да, биринчи эле шаг, биринчи эле кадам. А бизге Гонконгдогуларга кандай болчу? Бизге Гонконгдогуларга 10 миң доллар алуу бул мындай чоң бир жыйынтык, чоң бир ийгилик болчу да. Ошондой бир эмем сынды. Гонконгдо кылып аткан нерселер мындайча айтканда бул жөн эле биз садиктегидей эле пластилин менен ойноп, сүрөт тартып, өзүбүздүн менторлорубуздан жакшы фидбек алып эле жүрө бериптирбиз көрсө. Негизи бияка келгенде башкача экен. Биякта движение башкача экен. Биякта деген кыймыл, аракеттер. Мындайча айтканда англисчеде сонун бир сөз бар, exposure деген нерсе бар да. Сен ошо эмнелер менен мындай курчалганың, грубо говоря. Exposure бул жерде күчтүүрөөк экен. Ошондой болду. Ушинтип келип калганбыз. Ушул күндөрдө 10 күндүк программада мен эмнелерди алдым? Биринчи эң маанилүү нерсе сабак, менин оюмча, бул адамдар экен. Түшүндүрө кетейин. Бүт ийгиликтүү компанияларда, же бир мүмкүнчүлүктөрдү жаралып, мүмкүнчүлүк тараптан кездерде эң биринчи фактор бул адамдар экен да. Адамдар аркылуу аласың, адамдар аркылуу жаңы нерселерге барасың, адамдар аркылуу сен өзүңө клиенттерди табасың, өзүңдүн бизнесиңди өнүктүрөсүң,
инвесторларды издейсиң, командаңды издейсиң, ошол адамдар келди. Америкада жана Гонконгдо адамдар менен бири-бирине интеракция болгон, бири-бирине мындай сүйлөшүү эки башкачараак экен. Гонконгдо элдер жабык. Көчөдө кетип баратсаң көп сүйлөшпөйт. Көчөдө сүйлөшүп алып, "Эй, токтото турчу" деп айтсаң башкачараак сезилет адамдарга. Көп закрытый. Мындай коворкинг же мындай бир бири-бирине жардам берген, мындай бир атмосфера анча көп өнүккөн эмес. Америкада совсем башка экен. Америкада тескерисинче бири-бирине жардам берип, бири-бири менен сүйлөшүп, нетворкинг ивенттерге барып, номер алмашып, контакт алмашып, "Давай мындай кылабыз, тиңдей кылабыз", бири-бирине жардам берген адамдар аябай көп экен. Анан бияка келгенимден эң жакшы бир мындай жаткан сабак эмне болду? Адамдарга мындай бир жол ачылды да. Биякта жүргөндө толтура менторлор келди, толтура стартаперлер жүрдү. Мен алар менен сүйлөшүп, таанышып, эмне кылышат, эмне кылып атат, эмне кылып жардам бере алат мага, мен эмне кылып жардам бере алам дегенде өзүм ойлонуп жүрдүм да. Азырда мына Дрейперде бир жума калып калдым. Бир жуманын ичинде дагы анча-мынча адамдар менен таанышып, эмне кылышат, сүйлөшүп, мисалы үчүн кээ бирлер виза кантсе болот, түшүндүрүп берип, бирөөлөр стартап тууралуу, бирөөлөр стартаптын дагы бирөөгө мындайча айтканда connection берет, интро берет. Досторуңдун досторуна барасың. Ошентип эле мындайча айтканда эмне кылат экенсиң? Бири-бириңе exposure болот экенсиң. Бири-бириңе адамдар бири-бири менен сүйлөшүп, чоң бир эмелерге жетишсе болот экен бирге. Экинчи нерсе, экинчи сабак бул масштабный ойлонуу экен. Масштабный ойлонууну үйрөтөт экен бул жер. Мисалы айта кетейин, Гонконгдо жүргөндө кайтадан эле стартап кылып атканда же биз проблеманы ойлоп, бир решение кылып, биз стартап кылабыз деп атканда мен ойлогом, бул Гонконгдун ичинде эле болот. Же биз стартап келген стартаптардын баары ошо Гонконгдун ичинде ушундай кылабыз дегендей мындай деп ойлогон адамдар экен да. Аябай локализировано. Гонконгдун маркети ашып кетсе 7 миллион, 8 миллион адам. Бияка келгендер, бияктагы стартаптарга айтсаң, Гонконгдо кылам десең, ред флаг экенсиң да. Жерге келгенде айтат экен, дүйнөгө эмнен жардам тие алат? Дүйнөгө чыга аласыңбы? Дүйнөгө кантип чыгасың? Стратегияң кандай деген суроолор экен да, бири-бирине бергенчи. Анан эгерде сенин стартапың дүйнөгө чыга турган болбосо, бир эле жерде болсо, жаман бир индикатор экен да, ошонусун түшүндүм да. Ошо. Негизи Америкадан дагы эмне алдым? Бул жердин жумушка жана акчага болгон көз карашы адамдардыкы башкачараак экен. Бул жерде баардыгы келип акчага такалат экен. Чын, жашоодо баардыгы келип акчага такалат, бирок Америкада бул эң көп чоң нерсе ошол экен да. Студенттин карасаң деле иштеп жүрөт, иштеген карасаң деле иштеп жүрөт. Визаң жок болсо, документиң жок болсо, легальныйсың, нелегальныйсың баардыгы иштеп жүрөт, акча таап жүрүшөт. Анан Америкага келген адамдардын көбү, мисалы үчүн, эмне кылат экен? Жумушка эмес, окууга эмес, жумушка келишет экен. Студент болгоnuңда эле эптеп колледжди бүтүрүп, эптеп эле контрактты жабып, калгасың иштейт экен. Иштеген адам деле келип иштейт экен. Культура ошондой экен. Азияда, Гонконгдо башкача болчу. Азияда деген окусаң, окуганы келесиң, иштесең, иштегени келесиң, бирок иштегени келбейт адамдар. Окуганы келет болчу да. Дагы 10 күн эмне үйрөттү мага? Мага эмне бере алды? Мага жашоомо бир жакшы үмүт бере алды да. Анткени мен буга чейин Америкага келгенге чейин Америкага көчүп келем, же Америкага бир күн келиш керек деген оюмдай бар болчу, бирок канчалык күчтүү эмес болчу. Мен бул жерге келгенден кийин, бул жерде адамдар менен сүйлөшкөндөн кийин, шаар эмне кылат экенин көргөндөн кийин, эмне компаниялар бар, эмне стартаптар бар, кандай адамдар жашайт, ушул суроолорду маған көрүп, жоогун көргөндөн кийин, көзүм менен сезгенден кийин бир нерсе келди оюма. Аракет кылып Америкага көчүп келиш керек экен деген бир ой келди да. Мен бул жерде Америкага келгиле деп пропаганда кылган жокмун. Барыңарды Кыргызстандан келчи, тияктан кет деп айткан жок. Просто менин үчүн ошондой сезилди бул жер. Мен өзүм Гонконгдо жашайм, 4 жылдан бери жашайм. Ал жерде эми буюрса иштеп, ал жакта акча таап, аякта калам деп ойлогом да. Менин кандай бир планым аякта калып, андан кийин үйлөнүп, Европага көчүп кетип, же Кыргызстанга келип деген бир ой болчу. Менин эле
кызыккан нерселерим менен мен иштегим келген компанияларда иштегим келе турган болсо, Америкада иштесем жашоо совсем башка болот экен түшүнөм да. Биринчиден бул зарплата, бирөөгө иштеп берем десең акча көп. Экинчиден бул жерде жашасаң болот. Полноценно жашайт экенсиң, машина алат экенсиң, уланат экенсиң, квартира өзүңүн үйүң болот экен, үйлөнүп келсең үй бүлөң менен жашасаң болот экен. Ошого нерселер мени бул жерге негедир түртүп жатат да. Мүмкүнчүлүктөр көп экен бул жерде. Мүмкүнчүлүктөр аябай көп экен. Болгону ошону билиш керек, сезиш керек, анан ошого барыш керек экен да. Анан мага да бир чоң бир түрткү берген нерсе бул Гонконгдогу атмосферада. Гонконгдо атмосфера кандай? Ал жерде жалаң азиаттар, жалаң кытайча, англисче бар, бирок эми жабык кругтар деле англисче сүйлөшөсүң, көчөгө чыксаң бүт баары кытайча сүйлөйт, сен түшүнбөйсүң. Мындай полноценно англис тили менен да окружение болом. Мен барган жерде баардыгы англисче сүйлөсүн деген бир ой менен жашасаң, үйлөнүп, жашап, машина айдап, кадимкидей жашайм десең, Америкага келиш керек экен деген бир ой калып кетти да менде азыр. Отан буюрса бир ниет кылып жүрөм, 3 жылдын ичинде, 20-25 жыл быйыл, ошо 28 жылга чейин башка Гонконгдо болобу, башка жерде болобу отурукташ эметип, акча табып, акча үнөмдөп табып, бияка келип отурукташ керек экен деген бир ой калып кетти да. Ушу Америкада, башка штаттарды билбейм, бирок Сан-Франциско, Калифорнияда мага аябай жакты да, бул жер келиш керек экен деген бир ой калып кетти. Ошондой. Анан бир суроо болушу мүмкүн, дагы бир суроо бар. Для кого это Америка деген суроо. Ким үчүн? Кимдер келиш керек? Аляскар, сен жакта жазып атасың, видеолор жазып атасың. Мен барайынбы Кыргызстандан, келейинби, эмне үчүн келейин деген суроолор болот экен да. Мен мындай айткым келип жатат. Мен Европада да жашадым, Азияда да жашадым, мен Америкада көрүп Американы жашап атам азыр. Мен ушу 3 эменин жердин фундаментальный айырмасын эми билдим. Ошону сиздерге айтып берем. Ушу YouTube'дун ушу жери эң маанилүү болушу мүмкүн. Эгерде сиздер окугуңуздар келсе, жакшы билим алыңыздар келсе, Азия өлкөлөрүнө барыңыздар. Бул Корея, бул Кытай, бул Гонконг, Малайзия. Эгерде сиздер окуп саякаттайм, кругозорду чоңойтом десеңиздер, Европага барыңыздар. Бул Италия, Германия, Польша, Венгрия мисалы үчүн. Аякта окуйсуңар, акчаңар болот, стипендияңар болот, анан Европа өлкөлөрүнө саякаттайсыңар. Бирок жашооңдогу эң маанилүү нерсе акча боло турган болсо, иштейм, акча таап, Кыргызстан үй сатып алам, машина сатып алам, тигиндей мындай деп ойлосоңуздар, Америкага келиш керек экен. Анткени бул жака келгендердин баары акча таап, иштеп, акча таап, бир жылда бир 100 000, 150 000 таап, аракеттеп, тырышып, күн сайын иштеп, анан ошол акчага мисалы үчүн Кыргызстандан бир жерден үй сатып алып, муна сатып алып, свадьба ойноп, ушинтип кетчү экен. 3 жердин фундаментальный айырмасы ушул экен достор. Өзүңүздөргө байкаңыздар, кайсынысы сизге ыңгайлуу болот. Мен үчүн ойлойм, бакалаврды Азиядан, магистратураны Европадан, жашоо турмушту Америкадан. Это самый лучший комбо да, самый лучшая комбинация ушул экен да. Эмнеси болсо дагы аман-эсен жүрөлү, аман-эсен жашайлы. Мен кыска ушундай бир влог тарткым келген. Сценариym жок, чын эле отуруп алып, сүйлөгүм келип кетти. Ошону тартайын дедим. Өзүңүздөргө бир пайдалуу нерсе аласыздар деп ойлойм. Ошо каналыма катталыңыздар, анткени каналымда кыргызча, кыргыз тилин пропаганда кылып, кыргыз тили контентти пропаганда кылам. Өзүмдүн чет өлкөдөгү жашоо турмушумду, чет өлкөгө кетүү, окуу, жашоо, жумуш табууга тиешелүү нерселердин баарын өзүмдүн бир акчамда айтып турам. Катталыңыздар, карап туруңуздар, жана аман-эсен туруңуздар.